Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, Супара онлайн радиосу, Супара каналы кайрадан назарыңыздарда. Супара онлайн радиосунда, Супара каналында бүгүн бизде конокто Чыңгыз Айтматов атындагы Жаштар сыйлыгынын дипломаты, маданиятты мыкты кызматкери ырчы Айпери Кулбаева өзүнүн жалпы эле бизди көрүп отурган мекендештерибизге жакшы маанай тартуулап, өзүнүн жакшы чыгармаларын аткарып бермекчи. Албетте бүгүнкү биздин коногубуз учурдагы абалга байланыштуу биздин конокторубуз дагы онлайн байланышта. Биз WhatsApp аркылуу же башка байланыш тармактары аркылуу байланышка чыкканга аракет кылып жатабыз. Учурда Айпери Кулбаева дагы үйүндө отуруп сиздер менен байланышканга чыкканга даяр. Андыктан биз эфирибизди баштайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү мекендештерибизге дагы да болсо үйдө отуруп жакшы маанайда көңүлүңүздөрдү көтөрүп, иммунитетти көтөрө турган витаминдерди жеп, тамашалуу болушунча пайдалуу маанайды көтөрө турган жаңылыктарды, кино тасмаларды, китептерди окуганга үндөп кетебиз. Эгерде Айпери Кулбаевага өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды куттуктап кой, же жакшы ырдап берсин, ыр белек болсун деген суроолоруңуздар болсо, албетте Айпери Кулбаева эфир аркылуу сиздердин куттуктооңуздарды колдоп ырдап бергенге даяр демекчимин. Анда эмесе биз эфирибизди улантып, эгерде сиздерден келген суроолор болсо, биздин WhatsApp номерге калтырып койсоңуздар болот. 8925 805 98 99 номерине, ошондой эле биздин Телеграмга 8925 062 1638 номерлерине калтырып койсоңуздар болот. Ал эми түз эфирден бизди Instagram баракчабыздан, Facebook баракчабыздан, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram каналдарыбыздан көрүп турган мекендештер, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздан көрүп турган мекендештерге албетте комментарийлер менен түз эфирдин астына суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, куттуктоолор болсо жазып койсоңуздар, биз түз эфирден бүгүнкү биздин коногубуз ырчы, маданиятты мыкты кызматкери Айпери Кулбаевага бергенге даярбыз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар, оорубаңыздар, үйдө отуруңуздар, жеке гигиенаны сактап, ошондой эле санитардык эрежелерди туура сактаганга аракет кылыңыздар. Учурда Супара каналы Москва шаарында, Москва Россия аймагында иштеп жашап жүргөн мекендештерибизге учурда үйдө отурган учурлары, себеби Россия аймагында дагы 30 апрелге чейин карантин жарыялаган. Кээ бир ишканаларда баягы иш токтоп калбасын деген учурлар болгон үчүн ал жерде өзүнүн жанагы уруксат кагазы менен иштеп жүргөн мекендештерибиз да арасында бар. Андыктан оорубаңыздар, ден соолуктуңуздар, көчөдө жүргөндө сак болуңуздар. Ар кандай жакшы эмес жаңылыктарды да уккандан муну менен чөгүп кетпеңиздер, көңүлдү маанайды түшүрбөңүздөр. Жакшы тилек кылыңыздар. Жакшы тилек жарым ырыс дейт, ошондуктан жакшы тилек кылыңыздар, жакшы ийгиликтерди жаратканга алдынан план койсоңуздар, бул күндөр да эртең өтүп кетчү кез келет. Андыктан биз сиздерди Супара онлайн радиосунда биз менен чогулуңуздар деп чакырып кетейин. Мен бул жерден бүгүнкү ошол абалга байланыштуу Россиянын аймагында учурда кимдер бирөөлөр ден соолугуна тиешелүү бир суроолор пайда болуп калса, же ооруп жаткан учурлар болсо, тез жардам чакырганга жетишпей аткан болсо, балким эми ар кандай случай болот эмеспи, ар кандай учурда дагы ошол ден соолуктун алдын алганга врачтар менен кеңешкенге Россиянын аймагында ошол телемедицина кызматтарын уюштурушкан экен. Ошол Россия Федерациясынын аймагындагы мекендештерге айтып атам. Бүт Россия аймагынан чалсаңыздар, бекер чалуулар. Бул 2 номерди айтайын, жазып алсаңыздар, сөздөрдө балким сиздерге керек этсеттер, кеңеш алсаңыздар болот, албетте. +7 495 бул +7 Россиянын коду, 495 бул Москванын коду.
+7 495 870 45 09, ошондой эле +7 495 870 45 10 номерине чалып туруп телемедицинанын кызматынан ден соолугуңуздарга тиешелүү болгон кеңештерди алсаңыздар болот. Учурда пандемияга байланыштуу, COVID-19 байланыштуу бүт эле дүйнө жүзүнүн көпчүлүк өлкөлөрү үйүндө турган учурлары, ошондуктан жалпыңыздарды биз дагы Супара каналынын жалпы жамааты үйдө отурушуңуздарды суранып кетебиз. Анда эмесе биз эфирибизди уланталы дагы мен Айпери Кулбаевага чалганга байланышка чыкканга аракет кылайын. Эфир аркылуу биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе биз учурда Айпери Кулбаевага байланышка чыгып жатабыз. Сиз ден соолугуңуз жакшыбы? Учурда үйдө отурасызбы сиз дагы? Сиз Супара онлайн радиосунда Супара каналында конуктосуз. Сизди мекендештериңиз күтүп калды. Мекендештериңизге жакшы, жагымдуу маанай тартылып, бүгүнкү өзүңүздүн жакшы пикирлериңиз, кеңештериңиз менен, жагымдуу маанай тартылган чыгармаларыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Анда эмесе мен сизди экранга бурайын, камерага, себеби мекендештер көрө турган болсун. Мен сиз менен байланыштамын. Мекендештерден келген калуу тилектер, сунуштар болсо сизге мен түз эфирден бергенге аракет кылайын. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз калкым, жалпы эле дүйнө эли, тынчсыздарбы, амансыздарбы, барыңыздарга бүгүнкү кырдаалда сабыр тилейм. Ушул Алла таалама келген сыноону жеңил өткөрүп алышыбызга тилектешмин жана барыңыздарга чың ден соолук каалайм. Анда эми ооруп жаткандарга Аллахым шифасын берсин демекчимин. Жалпы Супара радиосунун тыңдармандары, угармандары, барыңыздарга ден соолук каалайм, аманчылык болсун, жакшы күндөрдө көрүшөлү. Рахмат, Айпери. Анда эмесе айткан тилектериңиз кабыл болсун албетте. Жалпы эле сизди Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube каналыңыздан жана башка соцсеттерден Супара каналынан түз эфирден көрүп отурган мекендештерибиз бар. Бир эле Москвада эмес, бир эле Россиянын аймагында эмес, сизди Америкадан, Европа өлкөлөрүнөн, Япония, Арая, ошондой эле дүйнө жүзүндө кайсы жерде интернет ачса бизге жазылган мекендештерибиз болсо, баары сизди көрүп отурган учуру. Анда эмесе мекендештерибизге жакшы маанай тартуулап, биз эфирде сизге көбүрөөк көңүл буруп, чыгармаларыңызга көңүл буралы. Анда эң алгач ушул жалпы мекендештерге өрдөштө катары Рыспай Абдынадыровдун «Сагындым туылган жер сени» деген чыгармасын тартуулап берейин. Албетте сиздердин бүгүнкү күндөгү элибизге, жерибизге болгон сагынычыңыздарды биз жан дүйнөбүз менен туюп сезип турабыз. Кудай буйруса, аман эсен эли журтубузга тууганыбыз ата-энелердин алдына баарыңыздар аман эсен келесиздер. Кудайым ошол күндөрдү көрсөтсүн барыңыздарга. Ошол жакшы каалоо тилектин баарын өрүм менен айтып берейин.
үнүңүзгө береке, аябай сонун. Сизди угуп, көрүп отурган мекендештерибиз улам-улантуу бизге түз эфирден көбөйүп баратат. Кошулуп, бизде сиз эфирге чыкканга чейин негизи эле эфирден биз атайын анонс кетиребиз. Бүгүн бизде конокто Айпере Кулбаева болмокчу деп эфирден ар бир коногубузга ушундай анонс кетирген учурлар болуп, сизге берилген суроо бар. Айпере же сиз ажыга барып келгенсизби деген ушундай суроо калтырышкан экен мекендештерибиз. Анда эмесе, ушул суроого жооп берсеңиз, биз эфирде андан ары уланталы. Рахмат, чоң рахмат. Кичи ажылык деп коет, умра сапарына ата-энемди алып барып келдим, апамды алып барып келдим. Атам тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу бара албай калды. Ошол атам бир тууган агам болуп, ошол кичи ажылык сапары, умра сапарына барып келдик январь айында. Ушул жылы, Ушул жылы. Ушул жылдын январь айында барып, февраль айдын башында келдик. Негизи ушул көптөн берки ниетим болчу. Аябай мен 5-6 жыл мурун ушул умра сапары деген нерсе ушул түшүнүп ушул нерсени анан кийин Кудай буйруса ушул мен бир тууган агам кичине кезинен баягы араб тамгаларын окуп, Куранга түшүп, анан 5 вакыт намазын калтырбай келет да. Эң чоң агамчы. Анан ушул ниет кылып койдум эле, ушул Кудай буйруса, Кудайым буйруп, мен дагы ушундай бир келечекте көп акча тауып, ушундай эме кыла турган болсом, мен эң биринчи ниетим ушул агам ар дайым 5 вакыт намазында бизге дуа кылып келет. Айылда жашайт да эми агамчы. Ушул агамы, анан апамы ушул умрага алып барып келем, андан кийин чоң ажылыктарга алып барам деп ниет кылып тилек кылчумун. Ушул баягы жаштык тилегин берет деп Кудайым тилегибизди кабыл кылган экен. Ушул жылы буйруган экен, буйруп насип кылган экен, барып келдик. Ошол апамы агам болуп үчөөбүз барып келдик. Эми апамы ал жакта апам карап жүргөн, жөлөк таяк болгон. Мындай карасам, чынын айтсам, мындай жылдан жылга апам дагы карып баратат. Анан ушундай алгычы бар кезинде апамы дагы ушулдай ажыга алып барып, батасын алып келсем деген тилек ушундай жүрөгүмдө уюп жүрдү эле. Ошол тилегими Аллахым ишке ашырып апарып келдик, барып келдик. Ошол агам, апам үчөөбүз барып келдик. Жакшы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин коногубуз ырчы маданияттын мыкты кызматкери Айпере Кулбаева өзүнүн сиздер менен жакшы кеңештери менен чыгармачылык кези азыр ошо чыгармалар менен сиздер менен бөлүшүп отурган учуру. Андыктан силерден келген суроолор болсо, кабыл тилектер болсо, сунуштар болсо биздин WhatsApp номерге 89-25-805-98-99 номерине кайрып кошсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздерден келген кабыл тилектерди, токтоолорду бүгүнкү биздин коногубуз Айпере Кулбаевага бергенге даярбыз. Дагы бир суроо бар экен, Айпере. Микрофонго жакыныраак мага сүйлөңүзчү, жакшы угулбай калып атат. Чыр-чыр болуп. Кандай болуп атат? Угулуп атабы? Угулду. Дагы бир суроо бар экен, мекендештерибизден келген. Сиз жолукту дайым эле тагып жүрө турган болдуңузбу деген ушундай суроо беришиптир сизге. Жолукту дайым салып жүрөсүзбү деппи? Ооба. Эми мен баягы ата-энеге болгон милдетин ошол апамы, атама алып барып келсем деп эме кылдым, ниет кылып, эми ал жактын мыйзамына жараша, Аравиянын мыйзамына жараша ал жакта жолук оронуп жүрүүгө туура келди. Себеби ал жактын мыйзамы шарты ошондой болгондуктан оронуп жүрдүк. Анан эми биздин өзүбүздүн саатка келсек, башыбыздан жолубузду түшүрбөй салынып жүргөнүбүз жакшы, кайсыл жерде болбосунчу. Бирок оронуу биздин салт эмес деп ойлойм. Анын үстүнө мен азыр жаш
өнөрүм тартуулашым керек. Бул жолукту Кудай буйруса азыркы учурда эми ата келип баягы 40 күнгө чейин салынып жүрүш керек дейт. Салынып атам, Кудайга шүгүр. Мындан кийин дагы салынып жүрөм. Бирок баягы оронуп эмес, мындай эле салынып жүрөм Кудай буйруса. Башыман жолукту түшүрбөй салынып жүрөм. Анан Кудайым узун өмүр жаш берсе, Кудай буйруса ошол оронуп балпайган байбиче болгон дагы жашка жеткирсе, ошол күндөрдө Кудайым буйруса жолукту оронуп салынып, балпайган байбиче болуп, балдарыбыздын төрүндө отуруп, ак батабызды берип дегендей, ошол күнгө Кудайым жеткирсин. Ал нерсени дагы ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот демекчимин. Убагы бар. Убакытты мындай ар бир мезгилди туура пайдаланып, ар бир мезгилди пайдалуу өзүбүздүн ушундай кандай доорду өзүнчө сүрөлүү деген оюм бар ар бир доорду. Жакшы, урматтуу биздин мекендештер, сиздерден келген суроолорго өзүңүздөргө улайык ошол канааттандырылык жооп алып жатасыздар деп ойлойбуз. Анда берсе биз эфирибизди андан ары улантабы, Айбери кызыбыздан бир жакшы дагы бир чыгарма күтөлү, анан кайра суроолорго өтсөк. Турсунбаевдин 6-күнү кечинде деген чыгармасын аткан берейин. Рахмат, аябай сонун бизди бир ушул Кыргызстанга, айылга, ошол Кыргызстандын өзүбүздүн жерибиздеги сагынычтуу жерлерге барып келгенде өзүңүздүн чыгармаңыз менен алып бардыңыз деп ойлойм. Бул жерде сизге жазылган кабыл тілектер бар экен. Бизди көрүп отурган, эфирде көрүп отурган Facebook баракчабыздан, Instagram, Одноклассники баракчаларыбыздан көрүп отурган мекендештерибиз бар. Мен аларды окуп өтөйүн.
Нуржамал Айтбаева деген биздин акын эжекебиз бар. Мажа алтын кыз дейт, азаматсын. Айпери ийгиликтерди каалайм дейт. Ишиңе ийгилик дептик. Марат Жумашев деген сиздин окуучуңуз экен. Айпери эжекеге чыгармачылык ийгилик студентинен дейт. Миргүл Кубатовна ийгилик, Диларам Нуралиева ийгилик, ушундай сизге жакшы каалоо тилектерди жазышкан мекендештерибиз абдан көп. Анан сизге дагы бир сунуш бар экен. Иса Разаков деген биздин Instagram колдонуучубуз жазапты. Элеме деген ырыңызды күтөбүз. Рахмат. Ажылык кабыл болсун дейт. Нурила Кулматова сизге жүрөктөрүнөн калтат. Ошондой эле Нурила Оразбаева кол менен сизге салам жолдоп аткан учуру. Ошондой эле бул жерде мен дагы да болсо каалоо тилектер, сунуштарды, комментарийлерди окуп өтөйүн. Айпери чоң рахмат деп сизге суроосуна ошол жазган мекендештерибиз өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип жатышат. Ийгилик деген каалоо тилектерди сизге жазып атышат. Анда эмесе ошол Иса Разаков деген биздин интернет колдонуучубуздун суроосуна жооп алардан мурда мен сизге дагы бир суроо берейин. Айпери чет өлкөлөргө бат-баттан эле чыгып турасызбы? Анан кайсыл өлкөлөргө чыгып чыккансыз? Бир 10дон ашык өлкөгө чыктым го дейм. Көбүнчө фестиваль, конкурстарга барабыз, анан эс алганы дагы анча-мынча чыгып турабыз. Өзбекстан, Казакстан, Таджикистан, Татарстан, Кытай, Араб, жана дагы Түркия көп бардык. Ушу Түркияга, Өзбекстан, Казакстанга аябай көп фестиваль, конкурстарга, кароо сынактарга мамлекетибиздин атынан барып, элибиздин желегин желбиретүүгө аз да болсо салымыбызды кошуп жүрөбүз. Ошо өнөрүбүздүн атынан. Ошол көптөгөн бир 10дон ашык мамлекетке бардым окшойт. Анан албетте жөн эле барып эле эс алып, же болбосо конкурска катышканда эме кылып катышып гана келе бербестен, ал мамлекеттин жакшы жактарын алып, таасирленип дегендей маданият толугун үйрөнүп, өзүбүзгө келип, жок дегенде ушул чөйрөбүзгө маалымат берип, ушинтип кичине болсо да пайдабыз тийсин деп эмгектенип жүрөбүз негизи. Жакшы. Түз эфирден көрүп отурган интернет колдонуучу мекендештерибиздин бири Иса Разаковдун «Энеме» деген ырыңызды бериңизчи деп суранышкан экен. Ушуңарды да берсеңиз, анан биз эфирибизди улантсак. Ошол эле Россияда дагы көп, Россияда да болдум. Россиянын көп шаарларында, бир 8-9 шаарында болдук. Мындан 10 жыл мурун, 12 жыл мурун гастролдоп барып, концерт коюп келгенбиз мекендештерге, боордошторго дегендей. Анда эмесе ошол угармандардын, көрөрмандардын суранычын четке какпай, Картайбачы апаке деген чыгармамды ушул көпчүлүк жакшы көрүшөт. Аябай ошол чыгарманы минусовкасы менен ырдап бергенге аракет кылайын, Рахмат. Мекендештер, Айпери Кулбаева, сиздердин жакшы эле болуп атабы? Ооба, абдан сонун болуп атат. Баары сизди угуп отурат.
Рахмат. Апалар ооруп алсын. Апалар ден соолукта болсун. Апалар картайбасын. Рахмат Айпери аябай сонун таасирлүү ар бирибиздин ушул жүрөгүбүздөгү ырды ырдадыңыз деп ойлойбуз. Себеби ар бир эле баланын апасына ардаган ыры бар эмеспи? Ошол ырды сиздин үнүңүз аркылуу жеткиргенге аракет кылып атабыз деп ойлойбуз. Сизге бул жерде жазылган сизди көрүп отурган Супара каналынын Супара радиосунун көрөрмандары кабыл тилектерди жазып отурушат. Дилара Нуралиева Айпериге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жөнөкөйлүгүндөн жазбадыкты. Марат Жумашев майдан чегишиңизге ийгилик. Мирлан Данышман баракелде дейт. Миргүл Кубатовна Айпери чоң рахмат деп дагы жазыптыр. Ошондой эле бул жерден Айнаш Козубаева деген биздин Москвадагы Аян театрын ачкан, ошол Аян театрынын жетекчиси Айнаш Козубаева деген эжеке жазыптыр. Мазина сонун сюрприз эфирлерди көрүп жатканыңа рахмат. Эфирди ичинен эфир кылып Азаматсың алтынкыз. Айпериге ден соолук, аманчылык, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды өзүмдүн жана Аян театрынын жамаатынан тилейбиз деген өзүнүн жакшы тилегин жазыптыр. Суран Алиев деген дагы бир бизди көрүп отурган чыгармачыл өрчү агаларыбыздын бири жазып, чыгармачылык ийгилик каалайм деп сизге жакшы каалоо тилектерди жазып отурган үчүн. Анда эмесе биз эфирди андан ары улантабыз. Сизге келген бизден WhatsApp'тан келген каттар бар, суроолор бар. Саламатсызбы Айпери же үйдө отурганыңызда учурда сиз да үйдө отурасызбы? Үйдө отурганда кайсы тамактарды жакшы жасайсызбы? Рахмат, чоң рахмат. Жалпы каалоо тилек айткан агаларыбыз, эжелерибизге Алла ыраазы болсун. Мага кандай жакшы каалоо тилек каалаган болсо, Кудай миң эселеп өзүлөрүнө дагы кайтарып кабыл кылсын. Рахмат. Ал эми суроо боюнча ооба үйдө отурабыз. Бүгүн 18-ден бери үйдө отурганыбызда бүгүн 20 күндөн ашып калды. 22-23 күн болуп калды. Анан 20 күн болуптур. Буюрса. Үйдө ушу бала чакага обедте кечкисин тамак жасап атабыз. Эми азастан өзүбүзгө ылайык кылып, негизи бардык эле тамактарды жакшы жасаганга аракет кылам. Анан өзгөчө өзүм жакшы көргөн аш плов дейбиз. Анан дагы жаркопту жакшы көрөм, картошка коорманы жакшы көрөм. Анан макарон пловдорду жакшы көрөм, көбүнчө кою тамактарды жакшы көрөм. Ошолорду жасап атабыз. Анан бүгүн бир манты жасасакпы деп ниет кылдык эле. Кудай буйруса азыр эфирден соң мантыга кетишип, манты жасаганга аракет кылабыз. Негизи бардык тамактарды эле мен айылда чоңоюп, ата-энеми, чоң ата, чоң энемин колунда чоңойгон үчүн айылда чоң ата, чоң энеми карап, тамактын баарын очокко өзүм жасачумун. Азыр эми шаарда оңой да, газ бар, плита бар, оңой эле жасап коебуз. Бардык тамактарды жасоо колуман келет, Кудайга шүгүр. Ошо аял затына таандык жумуштун баарын жасайм десем жаңылышпайм. Ошол. Жакшы. Мен анда суроону дагы уланталы. Бул жерде дагы бир мекендешибиз жазыптыр. Учурда карантинге байланыштуу мекендештер ырчылардын арасында жакшылык кылып, өздөрүнүн жакшылыктарын, соотистерин бүт видеодон тартып чыгарып атат. Ошого кандай карайсыз деген суроо экен, мен кыскартып эле айтайын. Негизи мен баягы соолукчулуктун эки түрү бар дейт го, көрсөтүп, үлгү катары көрсөтүп жасаса болот. Анан көрсөтпөй баягы оң колуң бергенди сол колуң билбесин дегени бар. Мен негизи оң колуң бергенди сол колуң билбесин деген варианттын туура көрөм. Тилегим муктаж үй бүлө болбосо экен дейм да, бардык инсан жакшы жашоодо жашаса экен, бардык инсанга Алла Таалам берекесин кенен чачса экен, рызкысын кенен чачса экен дейм да. Ушундай эми болот, ар бир жерде муктаждык болот, бирок ошол нерсе
нерсени баягы көрсөтпөй эле элге мындай жарыялабай эле соопчулук кылсаң болот. Алла таалам ошол нерсени дагы эгер берип атасың, бияктан мактанып чыгарып атасың, ал соопчулугуң жууп кетет деп ойлойм да. Ошон үчүн оң колуң бергенде сол колуң билбесин деген вариантына мен толук түрдө кошулуп кетем. Бирок бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу чыгармачыл инсандардын баягы чыгармачыл инсандарга дагы эми бирөөнүн жашоосу, бирөөнүн үй бүлөсү башка бирөөгө чытырман токой да биз билбейбиз. Бирок баягы чыгармачыл инсандарга асылып силер деле мынча эме кыласыңар, мындай акча табасыңар, жардам берсеңер болбойбу деп асылгандарга жооп катары бүгүнкү күндө баягы соц тармактарга чыгарып жаткандарын мен бир жагынан карап туура эле деп ойлойм да. Себеби бирөөгө сөз тийгизерден мурда, бирөөгө сөз айтардан мурда өзүбүз ошол нерсени кылдыкпы, өзүбүз ошол нерсени жасадыкпы, анан ошого карата мындай Алла Тааланын алдында дагы эртеңки күндө жооп бере турган болушубуз керек да. Анан бирөөнүн акысына кирип калбашыбыз керек да. Ошон үчүн ошондой нерселерге мындай жооп каттары бир жагынан туура эле деп ойлойм. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорду улантабыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин Instagram, Facebook, Одноклассники, YouTube каналыбыздан көрүп турган экендиштерди суроолоруңуздарды берсеңиздер, биздин операторлор мага суроолоруңуздарды жеткирүүгө аракет кылсын. Айпери рахмат. Бул жерде Миргүл Жороева деген мекендешибиз Instagram колдонуучу бизди көрүп турган мекендешибиз сизге жазды. Менин сүйгөн ырчык кызым, апама деген ырын аябай сүйүп улам, кээде ыйлап алам деп өзүнүн эмоцияларын билдирген калыбын айта кетти. Андан кийин Арген Камалдиновдун келинчеги Чынаранын туулган күнүнө куттуктоо катары бир ырдап берсеңиз деген өзүнүн бир сунушун айта өттү. Анда эмесе сизден ошо жакшы бир ырды күтөлү, чыгармачылык адам болгондон кийин сизди ырдатпай койбойбу, салбетте. Анда эмесе сизде. Рахмат. Негизи ошол карантинде дагы жөнү турбай кичине болсо да эли журтубузга, көрөрмандарыбызга пайда болсун деп күндө Instagram баракчамда жарым саат 40 мүнөттүк түз эфир жасап, ырдап берип, кичине болсо да маанайларын көтөрөйт деп анан баарлашып дегенде ушундай туура пайдаланалы убактыбызды деп түз эфир жүргүзүп жатам. Андан сырткары Facebook'та дагы жарым сааттык 20 минутталык, анан өзүмдүн YouTube баракчамда дагы 20 минутталык эфир жүргүзүп, кичине болсо да пайдабыз тийсин деп атам. Анан ошол жакка дагы туулган күн ээлерине куттуктоолор, ушундай эмелер, анан ырларымды көп сурангандар болуп атат да. Анан азыр бүгүнкү ушул учурдан пайдаланып, Чынар айымдын туулган күнү менен дагы чын жүрөгүмдөн куттуктап кетейин. Чын ден соолук каалайм. Биринчи байлык ден соолук экенин баарыбыз сезип, билип, түшүнүп турган учурубуз. Ошондуктан ден соолугуңуз чың болсун, оорубаңыз, өмүрүңүз узун болсун. Аллах таалам сизге берекелүү жана маанилүү өмүр берсин, жашоо берсин деген жакшы каалоо тилектеримди арноо менен бирге көпчүлүк суранып жаткан Элегия деген чыгарманы Чынар айымдын туулган күнүнө арнап аткарып берип коюйн, каалап коюңуздар. Анда эмесе. Сүйгөнбай Колдошевдун оорунан таандык Чыпара Умарова эжекебиздин сөзүн жазган Чыпара Умарова эжекебиз. Ушул чыгарманы сурагандар аябай көп болуп жатат. Ушул чыгарманы
Эң сонун. Рахмат Айпери Арген Камалдиновдун келечеги болгон чынарга жакшы куттуктоо болду деп ойлойбуз. Ошону менен бирге мен сиздерден келген комментарийлерди, суроолорду окуп жеткиргенге аракет кылайм, урматтуу бекемдештер. Нури Балика деген Facebook'tan sizge жазып жаткан бекемдеш эжекебиз бар. Айпери молодец дейт, зериктим деп жазыптыр. Зериктеңиз, урматтуу Нурижи. Карантинде жакшы, наоборот, керек болушунча пайдалуу, өзүңүзгө пайдалуу бир иштерди кылсаңыз болот деп ойлойбуз. Китеп окуңуз, жакшы фильмдер көрүңүз, жакшы жумуштарды жасаганга үйдө отуруп жакшы мүмкүнчүлүк болду деп ойлойбуз. Албетте Айпери менин оюма кошулат деп ойлойм. Анан Айпериге ушундай дагы бир жакшы суроо бар экен. Чыгармачылыктан сырткары бош убактыңызда эмне кыласыз? Кантип кандайсыз деген суроо. Ырларды текстине, анан оонун менен текстин шакеш келишкенине карап, анан жүрөгүмө жаккандар болсо ошентип тандап ырдаймын. Ал эми чыгармачылыктан сырткары меники только эле чыгармачылык, себеби кесибим ушул. Ош мамлекеттигинен искусство факультетин аяктаганмын, жана Калый Молдобасанов атындагы Бишкекте консерваторияны бүтүргөнмүн, кесибим ушул. Андан сырткары актрисалык 2 жылдык студияны дагы бүтүргөм, актриса жаатындагы театрда иштейм негизи. Күндүзү жумушта болом. Барып спектакльдерге катышабыз, спектакльдерде ролдорду ойнойбуз, ролдорду жаратабыз. Андан сырткары кечкисин ушул концерт, той топур, ушундай чакырууларга барабыз. Күндүзү жумушта, кечкисин кадимгидей эле дагы деле жумуш, албетте ырчылык жаатта өнөрүбүз тууралуу өнөрүбүздү тартуулоо үчүн кечкисин дагы, күндүзү дагы ушул жумуштарды жасайбыз. Ал эми үйдө азыркы учурда зериккендерге мен дагы эжекенин сөзүнө кошуламын. Кичине болсо дагы ушул Кудайым бизге мүмкүнчүлүк берип жатканда ушул күнүбүздү дагы пайдалуу нерселерге жумшап калалы, китеп окуйлу, жана башка аябай көп аны мен айтпасам дагы ар кимдин өзүнүн пландары бар. Ошол пландарыбызды ишке ашырып алалы деген тилекти айткым келет. Ушундай. Жакшы, бизде сизге дагы сунуштар бар экен. Ырдап бергиле деген ушундай жакшы эме бар экен. Айнаш Козубаева экөөбүз да айттык, Аян театрынын жетекчиси деп. Сизге жазып атат. Сураныч, элчилик, миграция өкүлдөрүнө, коомдук жетекчилерине, коомдук активисттерге арнап бир жакшы ыр тартуулап берсеңиз, акыркы күндөрү миграция жашоосунда чоң жакшы алгылыктуу жүрөк толкуткан сооп жардам кайрымдуу улуг иштерин өткөрүшүүдө дейт. Анда эмесе Айнаш эженин суранычын ишке ашырып, элчиликте, миграция өкүлдөрүнө, коомдук жетекчилерге, коомдук активисттерге арнап жакшы арнап берсеңиз, эң туура бир сунуш деп ойлойм. Жакшы, жагымдуу маанай болсун. Ырдаганга убактыбыз бар да. Ооба. Ушул жогоруда айтып өткөн бардык кыргыз элинен чыган мекенчил патриотторуна арнап ошол Алла ыраазы болсун, бардыгыңыздардын кайрымдуулук иштериңиздерге деген жакшы каалоо тилек менен ырым арнап коеюн. Абдыманап Төрөбековдун «Бир келип кетчи ош жака» деген чыгармасын аткарып берейин.
Рахмат, чоң. Буюрса, бул күндөр өтүп кетсе, бул эпидемия, карантин күндөр өтүп кетсе, биз дагы жалпы мекендештер Россияда, Москвада, Америкада, Европа өлкөлөрүндө, Араб өлкөлөрүндө, Япония, Корея өлкөлөрүндө балким жүргөн мекендештерибиз букту жазып, сиз айткандай ош жака бир барып келебиз деген жакшы тилек кылалы. Жалпы эле мекендештерибиз дагы ушундай жакшы тилек кылсын деп айтып кетейин. Урматтуу айнаш эже, бизди көрүп отурсаңыз, сиз айткандай бизде Россиянын аймагында иштеп жүргөн элчилик, кыргыз элчилиги, миграция комитети, ошондой эле ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, коомдук активисттер, коомдук уюмдардын жетекчилерине сиздерге арналган жакшы өргөлөк болду деп өзүңүздөр көп болуңуздар. Ош жака сиздерди, бизди, жалпы мекендештерди Айпери Кулбаева чакырып кетти. Барыңыздар, келиңиздер, жүрөгүбүз менен барыңыздарды тосуп алабыз, Кудай буйруса. Келиңиздер Ош жака. Мынакей, урматтуу мекендештер. Айпери, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз сизге бөлгөн убактыбызды акырындан жыйынтыктаганга аракет кылабыз дагы. Сизге эркин микрофон, жалпы эле мекендештерибизге өзүңүздүн жакшы кеңештериңизди, каалоо тилектериңизди айтсаңыз, анан акырында дагы бир өргөлөк менен эфирди жыйынтыктасак. Рахмат, чоң рахмат. Биринчиден сиздердин Супара радиосунун жалпы жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай кырдаалда дагы элибизди, мекендештерибизди ойлоп ушундай жакшы эфирлерди жүргүзүп жатканыңыздар үчүн сиздерге Алла Таала ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм, ден соолукта болуңуздар, ар дайым ушундай элим желим деп патриоттук сезимдериңиздер менен ак кызматыңыздарды өтөп жүрө беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Үй бүлөңүздөр менен сиздерди аман болуңуздар. Ал эми Төгөрөктүн төрт бурчунан көрүп жаткан мекендештер, кымбаттуулар, ардактуулар, баарыңыздарга чың ден соолук каалайм. Кайсыл жакта жүрсөңүздөр дагы Алла Тааланын колдоосунда болуңуздар. Кудай буйруса бул күндөр дагы өтүп кетет. Бардык жакшы күндөрдүн бардыгы Кудай буйруса алдыда болсун. Аллахтын жакшы күндөрүнөн айырбасын. Барыңыздарга ден соолук каалайм, өмүрүңүздөр узун болсун. Үй бүлөңүздөргө аман эсен мекениңиздерге келишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Ишиңиздерди ийгиликтер коштосун. Кайсыл жерде болсо дагы кыргыз элинин желегин бийикке желбиретип, туун бийикке көтөрүп, патриоттук сезимдериңиздер менен ар дайым алдыга демекчимин. Бар болуңуздар, сиздер бар, биз барбыз. Андыктан бардык мындай чын жүрөгүмөн аябай жакшы сөздөрдү сиздерге айткым келип атат, бирок мына эфир аягына чыгып бараткандыктан чын жүрөгүмөн бардык жакшылыктарды каалап кетмекчимин. Мындай оюмду топкой албай калдым. Аябай жакшы сөздөрдү ойлоп аттым эле сиздерге. Чын жүрөгүмөн арнайым бар болуңуздар. Анан ушул эфирди көргөн жана жакшы каалоо тилек арнап кеткен жакшы каалоо тилектерин арнайт элем деп, кийин дагы ушул эфирди көрүп деп жакшы каалоо тилектерин айткан бардык жарандарыбызга чын жүрөгүмдөн өзүмдүн атыма жана ушул эфирди алып бараткан инсандардын атынан ыраазычылык билдирмекчимин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, баарыңыздарга каалаганым жакшылык. Кыргыз элибизди деги эле дүйнө элин Кудайым колдоп, ушул ооруп сыргоодон аман эсен чыгып, бейпил бакубат жашообузга кайрадан кайтып, Кудай буйруса, бул нерсе дагы биз үчүн аябай чоң сабак болду. Бири-бирибизди баттаганды, бири-бирибизди сыйлап, кадырыбызга жеткенди түшүндүк окшойт. Буйруса, бири-бирибизди кадырлашып эле жүрө берели. Рахмат, бар болуңуздар, сиздерге да ийгиликтер болсун. Рахмат, чоң каалоо тилектерге. Анан ошо Instagram баракчабызда бизди көрүп отурган мекендештерибиздин арасында Али Бөрүбаев жети деген колдонуучу. Айпери же сизди өтө сыйлайм, дагы бир ыр болсун деген өзүнүн ошо сунушун, каалоосун айта кетиптир. Биз ушул Али Бөрүбаев деген Instagram колдонуучубуздун сөзүнө кошулуп, биз дагы сизден жакшы бир өргөлөк күтөбү дагы. Сизге убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдирип, эфирди жыйынтыктасак. Рахмат, бар болуңуздар. Анда бир ыр десте арнап коеюн, Ооба.
Элчи кымбатым деген чыгармасын арнап коеюн. Эстрада жактырган. Ооба. Нормалдуу Айпер Кубаева сиздерден келген кабардар боюнча сунуштарды тапканыңызды эфирге калдырганбызды аныктап жакшы кабылдыңыздар. Рахмат, урматтуу Айпери. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз дагы атайын убактыбызды бөлүп үйдө отурганыбызга карабай, ошо дүйнөнүн ар кайсы бурчунда жүргөн биздин кыргыз мекендештерге өзүңүздүн жагымдуу маанай тартуулган чыгармаларыңызды тартуулаганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мекендештерибиздин өздөрүнүн кызыккан суроолоруна жооп берип, өргүлүк тартуулап берип, кайда өткөндөрдө баарына жок дебестен убактыңызды бөлүп, эфир аркылуу биз менен жакшы маанай тартуулаганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бизде болуңуздар, аманчылыкта көрүшкөнү, ден соолукта болуңуздар. Бар болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы. Бар болуңуздар. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супар онлайн радиосунун Супара каналында конок маданияттын мыкты кызматкери
Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын дипломаты деп айтылат экен. Ошо көп эле фестивалдардын лауреаты болуп жүргөн Айпери Кулбаева кызыбыз бүгүн бизде Супар онлайн радиосунда онлайн конокто болду. Анда эмесе биз эфирибизди акырында жыйынтыктаганга аракет кылалы. Сиздерден келген кат, кабарларды, сунуштарды, каалоо тилектерди дагы да болсо күтүп калабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу Instagram, Facebook, Одноклассники, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздан, Telegram'дан көрүп турган мекендештерибизге бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, оорубаңыздар. Биз дагы сиздерге мүмкүн болушунча жагымдуу маанай тартуулайды деп, жакшы, позитивдүү бир эфир аркылуу сиздерге чыгып турууну туура көрүп, мекендештерибиздин арасындагы сунуш пикирлерди дагы эске алып, сиздерден келген каалоо тилектер болсо, сунуштар болсо, сөзсүз түрдө аткарганга аракет кылабыз. Андыктан эфирден биз менен кимди көргүңүз келет, кимдин ырларын уккуңуз келет, же ким менен баарлашкыңыздар келет. Албетте биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен жазып койсоңуздар эске алабыз. Instagram колдонуучуларыбыз, YouTube каналыбызды көрүп турган мекендештер, Facebook баракчабыздан көрүп турган мекендештерге, ошондой эле жалпы башка биздин соцсеттерде Одноклассники, Telegram, ВКонтакте, негизи эле биз бүт эле соцсеттерде, соц тармактарда барбыз. Супара канал десеңиздер чыгабыз. Сөзсүз түрдө жазылып коюңуздар же подписка болуп коюңуздар. Андыктан биз сиздер менен чогуу үйдө отурганча жакшы маанай тартуулаганга аракет кылып келебиз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, санитардык эрежелерди сактап, жеке гигиенаны сактап, үйдө жакшы маанайда отурушуңуздарга тилектешпиз. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Эфирде мен Мадина Саттар болдум. Саламатта туруңуздар.